Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Сабагыбызды кайрадан улантабыз. 5-суроо. 31 грамм кальцийдин фосфатынан канча грамм фосфор кислотасын алууга болот? Берилди. Кальцийдин фосфаты 31 грамм. Канча грамм фосфор кислотасын алууга болот? Чыгаруу. Кальцийдин фосфатын концентрленген күкүрт кислотасы менен иштетүү аркылуу фосфор кислотасын алууга болот. H2SO4. Бул жака 3 реакцияны теңдейбиз. Бул жака 2. Экинчи, кальций фосфатынын молун эсептөө керек. Анын молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүү керек. Кальций 3P4 бар. 3 көбөйтөбүз 40 грамм моль. Кошобуз 2 көбөйтөбүз 31 грамм моль. Кошобуз 8 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Бар. Калькулятор менен эсептей турган болсок, 3 көбөйтөбүз 40 грамм моль кошулган 2 көбөйтөбүз 31 грамм моль. 8 көбөйтөбүз 16 грамм бар. 310 грамм моль. 10 грамм моль. Молун эсептейбиз. N кальцийдин фосфатынын барабар 31 грамм бөлөбүз 310 грамм моль барабар 0,1 моль болот. Демек 0,1 моль кальцийдин фосфаты реакцияга кирип жатат. 1 моль реакцияга кирип 2 моль фосфор кислотасын пайда кылса, 0,1 моль реакцияга кирип 0,2 мольду пайда кылат. Анын массасын эсептей турган болсок, малярдык массасын билүү керек. M барабар H2O4 бар. 3 көбөйтөбүз 1 грамм моль кошулган 31 грамм моль кошулган 4 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Калькулятор менен эсептей турган болсок, 4 көбөйтөбүз 16 кошулган 31 кошулган 3 бар. 98 грамм моль. 98 грамм моль. Фосфор кислотасынын массасын эсептей турган болсок, M барабар H3PO4 бар. N чоңойтулган M бар. N 0,2 моль көбөйтөбүз 98 грамм моль бар. Көбөйтөбүз 0,2 барабар 98 көбөйтөбүз 0,2 бар 19,6 грамм. 19. Алтынчы суроону окуйбуз. «500 грамм күкүрт кислотасынын эритмеси менен алюминий реакцияга кирип, суутек газы пайда болгон дейт. Бул суутек газы 144 грамм
жездин 2 оксидин калыбына келтирүү үчүн сарпталат дейт. Күкүрт кислотасынын эритмедеги массалык үлүшүн жобосом процентин тапкыла. Берилди. Күкүрт кислотасынын эритмесинин массасы болушун барабар 500 грамм жана жездин эквиваленттүү оксидинин массасы 144 грамм. Күкүрт кислотасынын эритмесиндеги күкүрт кислотасынын массалык үлүшүн тапкыла, массалык процентин тапкыла. Бул чыгаруу. Эң алгач алюминий күкүрт кислотасынын эритмеси менен реакцияга кирет. Алюминий H4. Бул жакта алюминийдин сульфаты кошулган суутек газы бөлүнүп чыгат. Реакцияны теңдей турган болсок, бул жака 2, бул жака 3 жана бул жака. Бул пайда болгон суутек жездин эквиваленттүү оксидин калыбына келтирүү үчүн сарпталат. Бул жактан жез жана суу пайда болот. Бизге жездин эквиваленттүү оксидинин массасы берилген, анын молун эсептейбиз. Молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүү керек. Малярдын массасын эсептеш үчүн 64 грамм моль кошулган 16 грамм моль барабар 80 грамм мольду түзөт. Жездин эквиваленттүү оксидинин молун эсептейбиз. 144 грамм болчу. 144 грамм бөлөбүз 80 грамм моль барабар. Калькулятор менен эсептей турган болсок, 144 бөлөбүз 80 1,8 моль. 1,8 моль. Демек 1,8 моль реакцияга кирип атат. 1 моль жездин эквиваленттүү оксидин калыбынан келтирүү үчүн 1 моль суутек сарпталса, 1,8 моль жездин эквиваленттүү оксидин калыбынан келтирүү үчүн 1,8 моль суутек сарпталат. Демек, бул жакта пайда болгон суутек болчу. Мунун молу дагы 1,8 моль. Бизге күкүрт кислотасынын массасын табуу керек. Демек, 3 моль реакцияга кирип, 3 мольду пайда кылып аткан болсо, 1,8 моль дагы 1,8 моль болот. Күкүрт кислотасынын массасын эсептейбиз. Демек, 1,8 моль реакцияга кирип атат. Күкүрт кислотасынын малярдык массасын эсептейбиз. 2 көбөйтөбүз 1 грамм моль болгон 32 грамм моль 64 грамм моль. Бул 4 көбөйтөбүз 16 грамм моль барабар 98 грамм моль болот. Анын массасын эсептейбиз. H2SO4 барабар 1,8 моль көбөйтөбүз 98 грамм моль барабар. Калькулятор менен эсептесек, 98 көбөйтөбүз 1,8 барабар 176,4 грамм. 176,4 грамм. 176,4 грамм. Демек, 500 грамм эритмеде 176,4 грамм күкүрт
кислотасы бар. Анын массалык үлүшүн эсептейбиз. H2SO4 бар. Күкүрт кислотасынын массасы 176,4 грамм бөлүнгөн. Эритменин массасы 500 грамм көбөйтүлгөн 100 барабар. Барса 176,4-тү 5-ке бөлө турган болсок, 35,128%. 5,128% жообу. Демек 500 грамм эритмеде 35,128% H2SO4 бар экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.